Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefqahu qawli. Mehrimdi, urayımdı Allah Taala'nın atı menen başlap jaratkanга mактоолор Peygamberibizge salam salavatlar aytıp, urmattуу bizdin Tatar aylının ayaldары, apalar, ejeler, hoş geldiңиздер. Бұл жерге келіп имам болғандығыма 3 жыл болғандығына қарабастан бір да жол ошол аялдарға сабақ қылу деген теманы бір же еркектер көтеріп өптүр, же молдеке көтеріп өптүр. Мына ушинтип менен дагы кеткен кемчилик, жамааттан дагы кеткен кемчилик, үчүнчүсү өзүңүздөрдөн дагы кеткен кемчилик. Ушу телефонда сүйлөп аткан бала биздин мешітте имам болсо бизге да сүйлөп берсин дебеген. Бардыгыбызда кемчилик. Бирок ошо кече башка жактарга барып, анан кече акыркысында кече папанга барып келип атып айтым: мен бұл жаққа барам, ал жаққа барам, бирок неге өзүбүздүн татардан аялдар жокпу? Деп анан Нурдин акеге айтып, анан аялдарга уюштуруп аткандагыбыз. Бирок баары ошентсе дагы Алла разы болсун. Бүгүн сиздер менен Кудайым буйрса, мына ошол жараткан Аллах Тааланын астындагы пенделик милдеттерибиз же болбосом Кудайды каратып туруп күнөө кылуу, же болбосом буга чейин кылган күнөөлөргө тооба кылуу темасында бир аз сөз кылып, анан акыр жыйынтыгында аялдардын исламдагы орду, же болбосом аял заты бул эне бул мектеп, эне бул тарбия булагы, мына ошол күйөөлөрдүн тарбиясы, балдардын тарбиясы, неберелердин тарбиясы сиздердин колуңуздарга тапшырылган аманат катары мына ошол кээ бир сиздердин артыкчылыгыңыздар, кызматыңыздар, ордуңуздар ошол эле учурда кээ бир буга чейин аткарбай аткан кемчиликтериңиздер жөнүндө сөз кылабыз. Bismillahirrahmanirrahim. An İbn Mas'ud radıyallahu ta'ala anhu anna Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. İbn Mas'ud rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İstahyu minallahi haqqal haya." Allah'tan çınığı uyalı minen uyalgıla. "Men istahya minallahi haqqal haya." Kim Kudaydan çınığı uyalı minen uyala turgan bolsa, "Falyahvazir ra'sa ve ma awa." Kim Kudaydan çınığı uyalı minen uyalsa, başın jana başındagı müçölörün, közün, oğuzun, kulağın aramdan saktasın. "Valyahfazil batna ve ma hawa." Kursagın jana kursagın aylanasındagı uyattığı jerlerin aramdan saktasın. "Valyazkurul mauta vel bala." Ölümdü jana ölümdөн kийин kabırda sööktөрдүн çirip жалгыз калуусун эстесин. Kimde kim Kudaydan çınığı uyalуу менен uyalsa. "Ve men aradal ahirete tereke zinetel hayatad dunya." Kim akiretти kaalasa, Kudayдын астындагы жыргал жашооду кааласа, бейишти кааласа, тарaka zinetel hayatad dunya. Ал бул дүйнө зинат жыргалчылыгын таштайт. "Фамен фаала залик." Kim мына ушул нерселерди кыла турган болсо, Кудайдан чыныгы уялуу менен уялып, башын жана башындагы мүчөсүн, курсагын жана курсагын айланасындагы мүчөсүн, же болбосо өлүмдү көп эстеп, акыретти каалап дүйнө лаззаттарынан арыла турган болсо, faqat istahya minallahi haqqal haya. Анда бул адам Кудайдан чыныгы уялуу менен уялыптыр дейт. Садака Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, чындыкты айткан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушинтип бизге өзүнүн хадисин жеткирет. О Аллах Тааланын пенделери, Кудайдан чыныгы уялуу менен уялгыла. Чыныгы уялуу менен уялган адам башын жана башындагы мүчөлөрүн дейт. Бүгүн ал баштагы мүчөлөр көз болсун, тил болсун, кулак болсун, кулактар кээде гыйбат угат, тилдер гыйбат сүйлөйт, жалган сүйлөйт, ушак сүйлөйт, бирөөлөрдү жамандайт. Жана мына ошол көзүбүз менен Кудайга жакпаган, шариятка жакпаган арам нерселерди кароо, тиктөө, мына ошонун бардыгы башты жана баш сактоодогу мүчөлөр болуп эсептелинет экен. Кимде ким мына ушул мүчөлөрүн Кудайдан уялып сактай турган болсо, жараткан Аллах Таала бул адамдарга эртең кыяматта чыныгы уялгандардын катарына кошуп, бейиштик инсандардын катарына кошот. Урматтуу апалар, эжелер, жараткан Аллах Таала угуучу, көрүүчү. Аллахтын 99 ысмы боло турган болсо, ошолордун эң негизгилеринен болгон Самиул Басир, угуучу, көрүүчү, Ал-Алим, Я'ламу ма фис судур, көкүрөктөгүлөрдү, асман жердегини билүүчү, Я'ламу хаинатал a'yun, көздөрдүн кыянатын, Ва ма тухфис судур, көкүрөктөр жашырган, секрет кылган, эч ким көрбөй калды, укпай калды деп, же болбосом кээде көкүрөктөн ойлогон нерселерди билүүчү зат. Мына ошол биздин ички дүйнөбүз болсун, тышкы дүйнөбүз болсун, баарын билүүчү Кудай Тааладан уялуу кандай болуш керек? Же болбосо мына ошол Кудайды каратып туруп, күнөө кылуудун канчалык деңгээлде оор экендиги жөнүндө бир канча хадистерге токтолобуз. Чындыгында, фал муслим юрaqib rabbah ka'annahu yara. Мусулман адам Кудай көрүп турат деп дайым байкаш керек, билиш керек.
Wa huwa ma ashara ilayhi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bi qawli. Peygamber özünün hadisinde mınday dep aytat. İhsan degenimiz anta abudallaha ka'annaka tarah. Kuday Taalaga sen Kudaydı körüp turganday ibadat kılın. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Eger sen körбөсөң dagı Kuday seni körüp turat deydi. Demek urmattуу apalar, Kudaydan korku, uyalı je bolbosam her bir baskan kadamımızda Kuday karap turat, baykap turat, bilip turat dep bilүү mına ошол чыныгы пенденин мусулманчылык, Kudayдын астында пендечилик милдет экен. Жараткан Аллах Таала мына ошол ар бир кылган ишибизди билип турат экен. Ар бир кылган ишибизде Кудай мени көрүп турат дешибиз керек экен. Сиз Кудайды көрбөгөн менен фа иннаху ярак, ал Аллах сизди көрүп турат дейт. Мына ошондуктан да биздин кээде шыбырашканыбыз болсун, ойлогон ойлорубуз болсун, баарын билүүчү жараткан Аллах Таала. Hakikatul muraqaba. Çındığında Kuday körüp turat, baykap turat degen nerse kanday boluş gerek? Min manazili iyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. Manzilatul muraqaba. Çınığı mına ошол Kuday körüp turat, bilip turat degen nersenin negizinde biz күндө namazımızda iyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. Saga gana sıyınıp senden gana jardam surayбыз deybiz. Demek Kuday daim bizi körüp, bilip turgandığı üçün Kudayga ibadat kılıp Kudaydan gana surayt ekenbiz. Jaratkan Allah Taala Bakara suresinin 235. ayetinde ve alemu anna Allah ya'lemu ma fi anfusikum ve fahzaruhu. Allah Taala sizlerden жүрөгүңөрдөгү, içiңердеги нерсенин баарын билет. Fahzaruhu, andыкtan ошол жаман ойлордон, башкадан сактангыла, этият болгула. Wa kana Allahu ala kulli şeyin raqiba. Ahzab suresi 52. ayet. Allah Taala bardык нерсени байкап туручу, билип туручу, сезип туручу. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Seler kayda bolbogula Allah seler menen birge. Hadis suresinin 4. ayeti. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alar bilbeybi, jaratkandын көрүp турганын дейт. Alaq suresi 14. ayet. Adamlar bilbeybi, baykabaybi, alar sezbeybi, jaratkan Allah Taala'nın körüp turganın. Hazreti Umar radıyallahu teala anhu kündördün birinde mına ошол çölde baratıp koy kaytargan koyçuga jolugup mına ошол koyçudan surayt. Koylar kimdiki dese koylar meniki emes deyt. Hazreti Umar al adamdı sınaş üçün ihtibaren lahu qala emne deyt? Uşul koylarından maga birdi berseň, maga birdi satsaň dese jana koydu neyesi? Bu koylar meniki emes, kojoyunduku. Wa qul li sayyidika akala hazib, kojoyunuňa karışkı jep ketti deysin deydi. Maga birdi sat, kojoyunuňa karışkı jep ketti, tapbay kaldım, jogotup koydum dep aytasın. Wa qala ar-ra'i iza qultu li sayyidi haza, kojoyunuma sen aytkanday kechqurun barıp Hazreti Umar bul padişa kezinde mına ошол тоолорду кыдырып koyçulardı sınaş üçün. Koyçular menin doğrumdagı mal kaytargan koyçular elge kıyanat kılıp ataw kılbay ataw ошону sınaş üçün koyçuga jolup birөөsүn sat, kojoyunuňa barıp durup karışkı jep ketti deysin dep aytat. Eger men kojoyunuma barıp durup karışkı jep ketti deyip turmasam famaza qulu li rabbin yawmal qiyama. Bul dünyada kojoyundu oşanty aldap koyuşum mümkün. Birok erten kıyamatda Kudayga emne deymin deydi. Alamdardın padişasına barın körüp duran Kudayga emne deymin deydi. Fabaka Umar ibn al-Khattab Hazreti Umar ilap durup washtara hazal abda min sayyidihi wa ataqahu. Oşol kuldu kojoyundan satıp alıp azatlıkka çıgarıp meleyt ataqatka fi dunya hazihil kalima. Kudayga emne deymin degen sözün bu dünyada seni tozaktan kutultu ve arju en tu'tiqaka fil ahire, ahirette dagı şu sözün seni tozaktan kutultuusuna ümit kılam deydi. Allah Taala alam ya'lam bi anna Allah yara. Alar Allah'tın körüp turganyn bilişpeybi, baykaşpaybi deydi. Demek biz bir iş kılarda Kuday körüp turat deşebiz gerek eken. Je bolsa jana Hazreti Umar'dın koyçunu sınagany siyaktуу. Bugün eşkim körbөгөн menen, eşkim baykalagany menen, bugün kede telefon çıkıp aty, Instagramda başkada özübüz kalagan nerselerdi körüp, özübüz kalagan nerse klas baskanыбыз menen birok erteň jaratkanda Allah Taala'nın aslında kantebиz. Bugün biz günö kılıp atkanda özübüzgö суроо berişibиz gerek eken. Aynallah, Kuday kayakta hazır dep. Kuday hazır emne kılıp atat? Meni körgön jokpu, baykagan jokpu, ukkan jokpu, kılıp atkan nersemdi sezgen jokpu dep. Eger biz özübüzgö özübüz Kuday hazır kayakta, Kuday hazır men bul işimdi baykabay kalaw, körbey kalaw deyip turgan bolsok, mana oşondo biz günöden arılat kemiz. Jaratkan Allah Taala Tur suresinin 48. ayetinde fa innaka bi ayunina, çındığında sen
көз астыбыздасың дейді. Біз сенің бардық қылған қимыл әрекетіңді көзөмөлдөп тұрабыз, сен біздің көз астыбыздасың дейді. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Көздердің қиянатшылығын біледі. Wa ma tukhfi sudur, көкіректе жашырған, ешкімге айтпаған нәрселерді білуші ол Аллах Таала. Ғафир сүресінің 9-шы аяты. Man raqaba Allaha fi khawatirihi asamahu fi harakati jawarihi. Kimde-kim oyunda Құдайдай мені біліп тұрады, көріп тұрады. Азыр мұны ешкім көрбегеніменен, білбегеніменен, қошнылар байқабағаныменен, бирок Құдай көріп тұрады деп, дайым ошоны сен еске ала тұрған болса, Аллах Таала ал адамдын дене мүшелерин күнөө кылбай коет дейт. Күнөөдөн сактап коет дейт. Улуу алымдардан айтат: "Аламатул мурaqaba isaru ma anzalallah wa ta'zimu ma azzamallahu wa tasghiru ma saghharallahu ta'ala." Аллахтын түшүргөнүн артык деп билүү мына ошол Құдай көрүп турат деген нерсе. Анткени Аллах Таала улуулаган нерсени улуулап, Аллах коркулган, Аллах кичиреткен нерсени кичине деп билүү мына ошол Құдай Таала көрүп турат, билип турат деген нерсенин акыйкаты. Кереметтүү Кур'ан жогоруда бир канча аяттарга токтолду, жараткан Аллах Тааланын бизди көрүп турарын, билип турары тууралуу. Бул жакта дагы бир канча аяттарга токтолобуз. إذا تتابعت آيات القرآن الكريم وجدت أن مولاك تبارك وتعالى يريد أن يلتفت نظرك إلى أنه يطلع عليك. Егер Құр'ан аяттарын ээрчий турган болсок, көз сала турган болсок, назар сала турган болсок, Құр'анга изилдей турган болсок, жараткан Аллах Таала бардык биздин кыймыл аракеттен кабардар. Юрaqibu ahwalaka sirran wa alaniya, секрет жана жарыя болгон иштериң барын байкап турат, барын билип турат, сезип турат. Жарак Аллах Таала кереметтүү Кур'анда мына ошол биздин бардык кыймыл аракетибизди, ойлогон ойлорубузду сезип тургандыгы тууралуу кереметтүү Кур'андын Ra'd сүрөсүнүн 9-10, 8 аяттарында кайрылып, Аллаху я'ламу ма tahmilu kullu unsa. Аллах бар бир ургаачынын, ар бир төрөй турган жандыктын курсагындагыны билет, жатынындагыны билет. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Канчалык ал малдын курсагында болсун, адамдын курсагы, аялдардын курсагында болсун, түйүлдүктүн чоңоюп кичирейип атканын билет дейт. Чоңоюп кичирейип атканын билет, эркек ургач экендигин билет. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Ар биринин Кудайдын астында өлчөмү бар дейт. Бүгүн мунун курсагындагы бала мынчага чоңоет, мындай болот, мындай болот, мынчанчы күнү төрөлөт. Алимул гайби ва шахада. Секреттерди дагы, ачык болгон иштерди дагы билүүчү Ал-Кабирул Мутаал, Аллах Таала улуу, бийик барынан. Саваун минкум ман асаррал каула ва ман жахара бихи ва ман хуа мустагфин биллайли ва сарибун бин нахар. Айырмасы жок. Аллах Таала силердин жашыруун айткан, ачык кыйкырып айткан, кээде жашырган, кээде түнгө жашынган иштериңерди күндүздө ачык кылган иштериңердин барын билүүчү. Аллах биздин кылган кыймыл аракеттерди билүүдө эч нерсеге муктаж эмес. Жараткан Аллах Таала ачык айтсак да билет, айтпай ичибизде ойлоп койсок да билет экен. Түндөлөрү жашынып элдин баары уктады деп кылсак дагы билет, күндүзү ачык, адамдар билсе не болуптур? Ар ким өзү билет. Өзүмдү өзүм билем, өтүгүм төргөлем десең дагы билет. Жараткан Аллах Таала Мужадала сүрөсүнүн 7 аятында: "Алам тара анналлаха я'лама фис самавати ва фил ард." Алар Аллахтын асман жердегинин билишин билишпейби дейт. Аллах Тааланын асман жердеги бардык нерсени билип турган алар байкашпайбы, билишпейби? Ма якуну мин najwa salasa. Егер алар шуурашканда үчөө боло турган болсо, илля хуа рабихум, Аллах алардын 4-чүсү. Вала хамсатин илля хуа садисухум. Алар 5 болуп шуурашып ушакташа турган болсо, Аллах 6-чысы. Аллах 6-чысы. Вала адна мин залика вала аксар илля хуа махум. Алар андан көп болобу, аз болобу, Аллах ошолор менен бирге дейт. 7-те болсоңуз 8-чиңиз, 9-та болсоңуз 10-чуңуз, 100 болсоңуз 101-чиңиз Кудай экен. Демек, урматтуу эжелер, апалар, аял затына өзгөчө басым белгилей турганыбыз, бүгүн эми ушак маселесине, гыйбат маселесине аял эркекте бөлүнбөй деле калдык. Кудайыма шүгүр, мына интернет аламында башкада карап отурган болсоң, кээде аялдан өтүп кеткен эркектер, жана кээ бир устаздар айтканда, эгер ошол ушак айтуу боюнча, гыйбат боюнча конкурс кылсаң, аялдарды жеңип кое турган эркектер деле бар. Бирок ошого карабастан, канчалык күнөөнү көп адам жасабасын. Бул күнөө бизде адат болуп, калыптанып калбасын, күнөө бойдон кала берет.
Al haram yabqa haraman wala yaf'aluhu al jami'. Егер елдің бәрі қысаям арам бойынша қала береді. Бүгін біз ең көп біздің айтқан шултоғыз, мен жалғыз емесмін ғой. Елдің бәрі еле қылады ғой. Мен еле көріп алдыңыз бі дейді. Бірақ сен қанша жамаат менен оптым бірігіп алып, вес Қырғызстандықтар же ақыр заман үммет ушундай болып қалдық деп өзімізше бір шылтоолорду айтып, күнөө кылганыбыз менен бирок кабырга жалгыз киребиз. Қанша сен менен күнөө кылганда шериктериң болбосун, эсепти жалгыз бересиң. Бүгүн жакшы көргөн күйөөбүз, жакшы көргөн балабыз, жакшы көргөн кызыбыз кокус жаныбыз чыга турган болсо, мына ошол жаназаңды окуп кабырга апарганга чейин гана кайгырат. Кабырга коюп кайтканда, Кудайыма шүгүр, мен бул сиздерге иман болуп келгениме 3 жыл болгон болсо, 3 жылдан бери өтө көп адам кайтыш болду. Бирөөдүн атасын апарып койдук, бирөөдүн апасын апарып койдук, бирөөдүн баласын койдук, бирөөдүн кызын койдук. Бирок бирөөнүн дагы кызы же баласы мен бүгүн апам менен кошо калайын дей элек. Мен бүгүн кабырдын ичине кире албасам дагы, дамыла сыртында дуа кылып таң аткыча турайын, апам бүгүн Мункар ва Накирдин суроосуна кыйналбастан жооп берип алсын дей элек. Биринчи эле паланчака өтүптүр, паланча же өтүптүр дегенде, биринчи эле белгилеген убактыбыз жаназа канчак экен деп айтабыз. Намазга не тезирээк кутулуш керек. Апарып коебуз, кайтабыз, ошол мен бүттү сенин өмүрүң бүттү эжелер. Эгер бүгүн сиздер өткөн жашоого назар сала турган болсоңуздар, мына артта турган кыздар сыяктуу кээ бирөөлөр учурунда 17 жаш, 18 жаш, эми турмушка чыксам, окууда окусам, анан балалуу болсом, неберелүү болсом деп эңсеп бул поколенияден өткөн мына апалар отурасыздар 60ка чыккан. Эгер артка бир назар сала турган болсоңуз, 1 сааттай, 1 күндөй өтүп кетти. Бирок эң өкүнүчтүүсү, убакыт ушундай экен, бул убакыт сакталып коюлбайт. Бул убакытты холодильникке салып сактагандай сактап болбойт. Бул убакыт вала юба вала юштар. Убакыт бул сатылбайт, сатылып алынбайт. Убакыт бул ла ятаакаф, токтотуп койбойт экен, муну пауза кылып койчу, туруп турчу. Азыр жүдө пайдасыз нерселер менен элек болдум, пайдалуу нерсеге келгенде иштетем деп пауза кылып кое турган нерсе эмес экен. Арабтарда макал бар: ал вакты кассайф иллам тактаху катаака. Убакыт бул кылыч сыяктуу, эгер сен аны кеспесең, ал сени кесип кетет дейт. Хасан ал-Басри айтат: күн менен түн яамалани фик, сенин үстүңөн иштеп атат күн менен түн дейт. Күн менен түн сенин үстүңөн өз ишин кылып атат, сени картайтып атат, өмүрүңдөн алып атат. Күн менен түнгө өзүңдү таштап берип койбостон, күн менен түндү сен өзүң пайдаңа иштет дейт. Урматтуу эжелер, апалар, жараткан Аллах Таала бизди жаратканда бүгүнкүдөй эле эгер өзүбүзгө суроо бере турган болсок, мен буга чейин бул жаралган максатымдан, дүйнөгө келген максатымдан нелер менин милдетим болчу, эмнелерди аткардым, эмнелерди аткарбадым деп. Кээ бир милдеттерди аткардыңыздар, аял катары турмушка чыгыш керек эле, турмушка чыктыңыз, аял катары төрөш керек эле, төрөдүңүз. Бирок эртең кыяматта кээ бирөөлөр төрөбөгөн болсо, Аллах Таала эмне үчүн төрөбөдүң деп сурабайт. Турмушка чыкпаган болсо, эмне үчүн турмушка чыкпадың деп сурабайт. Кээде биз муну аялдын милдети башка, эненин милдети төрөш, эненин милдети турмушка чыгыш, эненин милдети күйөөгө баш ийиш дегенибиз менен жараткан Аллах Таала эртең кыяматта сурай турган нерселерге келбейт. Жараткан Аллах Таала сурай турган нерсе кереметтүү Кур'анда өзү баяндап: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Инсандар менен жиндерди мен ибадат үчүн, намаз үчүн жараттым дейт. Демек, жараткан Аллах Таала бизди жараткан максаты намаз үчүн жаратыптыр. Намаз үчүн, ибадат үчүн, Кудайды тааныш үчүн жараттыр. Туура мына ошол Кудайды таануу менен бирге, мына ошол бала тарбияган, күйөөгө баш ийген, мына ошол коомчулукка бир жакшы жагыбызды, тарбиябызды көрсөткөн бул, мына ошол энелердин негизги ролу. Алумму мадраса иза салахат салахал мужтама. Эне деген бул мектеп, эгер эне деген мектеп оңолсо, коомчулук оңолот дейт. Мен айтайын дегеним, бүгүн эне деген мектеп өз мектептигин аткарып атабы, өз ролун аткарып атабы. Бүгүн биздин мектеп деген мектептерибиз 11 жыл балдарды окутуп, аттестатын берип, башкасын берип, тамга таанытып чыгарып атат. Бирок мына ошол энелер дагы бүгүн биз энелик милдетибизди аткарып атабызбы, аткарбай атабызбы? Чындыгында биз бүгүн пайдалуу нерселер менен убактыбызды өткөрүп атабызбы, өткөргөн жокпузбу? Жана мен жогоруда айткандай эле, минайна жина, биз кайдан келдик? Эгер кайдан келгенди изилдеп сүзүштүрө турган болсок, ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун, адамдар менен жиндерди ибадат үчүн жараткан болсо, Аллах Таала тарабынан кеппиз. Ва лимаза жина, эмне үчүн келдик? Жогоруда айткан аяттай ибадат үчүн кеппиз. Ва иля айнал масир, эми кайда барабыз? Келишин келип алдык. Кээ бирөөлөрүбүз 60 жылын жашап койдук, кээ бирөөлөр 40 жылын жашап койдук. Эми мындан ары 80ге киргенден кийин, 90га киргенден кийин кайда барабыз? Ал жерден нары жашоо бүттүбү? Же андан ары наркы дүйнө уланабы? Эгер улана турган болсо, уланганга сизде жакшы жаңылык барбы? Жаман жаңылык барбы? Сизде сооп барбы? Күнөө барбы? Кабырда тынч жатасызбы? Тынч жата албайсызбы? Мына ушунун бардыгына бүгүн
тирүү кезиңизде, денеңизде күчүңүз бар кезинде, мына ошол ойгонуп ошонун үстүнөн иштей турган учур. Фадаккир фа инна зикратан фаул муъминин. Эскерткин, эскертүү ыймандууларга пайда берет дейт. Эскерткин, эскертүү ыймандууларды ойготот дейт. Апалар бүгүн ойлоно турган, ойгоно турган учур. Кээде мына ошол турмушка чыкканыңызды, бала төрөгөнүңүз башканы, энелик кылганыңызды, энелик милдетимди аткарып атам, аялдык милдетимди аткарып атам деп өзүңүздү өзүңүз алдап койбоңуз. Сиздин энелик, апалык милдетиңиз мына ошолорго жакшы тарбия берүү менен бирге Кудайдын ыраазычылыгына жетүү, Кудай буйруган нерселерди аткаруу, Кудай тийген нерселерден тыйылуу. Ва ма атакумур расулу фахузу ва ма нахакум анху фантаху. Пайгамбар эмнени алып келген болсо, эмнеге буйрук берген болсо ошол нерселерди аткаргыла, пайгамбар эмнеден тыйган болсо, ал нерселерден тыйылгыла дейт. Бүгүн биз кээде коомчулук бир иш кыларда башкада пайгамбар медептир. Динде кандай экен, мусулманчылыкта кандай экен? Мен мусулмандын кызы катары, мусулмандын апасы катары, Кудайдын пендеси катары, пайгамбардын үммөтү катары кызымды турмушка бергенде ушундай той кылсам болобу? Баламды үйлөгөндө ушундай кылсам болобу? Деген маселе бизде бүгүн барбы жокпу? Мен же болбосо мусулман катары жаңы жылга кандай мамиле кыласыз? Мусулман катары Курбан айтка кандай мамиле кыласыз?